Бұл жақта директоры. Бассейн бар болчу, 50-20, ушундай состоянияда болчу. Ачык эле жайында сторка иштечү. Кичинекей здание раздевалкалар бар болчу. Бүгүнкү күндө жаңыдан современный бассейн курдук. Жай кышы иштейт, бардык оборудованиялар менен жаңы курулган. Современный болот, адамдарды азайтып, полностью автоматизировать этип, ресепшндар жок болуп, бул элементарный фейс айдини коюп, электронный кирген. Кассир жок экен. Бул жак эркектер бөлүнүп, бул жакта 180 шкафчик бар. Ар биринин өзүнүн браслети болот. Келер экен, а? Анан 300 адам. Ар бир спортсмен канча убакыт саймасет, эмне иштеп атат, баары учетто да. Эч кандай адамды күч бербейт. Баягы бирге чыккан эле уже убакыт неме бөлчөк бар. Азыр бүт ошого өтүп атпайсызбы ошондой электронкага? Жакта өзүнүн спа аянты бар. Финский бар, турецкий бар, душевой бар да. Барлығы современный жаңы. Даярдап, биз спортсмендерди даярдап атканда 100 отот, денеси биринчи. Эмнеден турат денеси? Скелети, мышцалары канча жыр бар, андан тышкары реабилитациясын да карап атат. То есть бүгүнкү күндө футболисттер, башкалар чуркаганда буттарын алып алып, крестотерапия дегендерди полностью алып келип ушул жерде өткөрүлүп атат. Жакта биздин бассейн стандартный 50-25. 20. Финал стандарт боюнча 25 болуш керек. Ада разницасы 10 полоса болот, а бизде 8 полоса болот. Бирок ар бир полоса 2,5 метр болуш керек стандарт. Биз аны учет этет. Ошондой эле глубинасы 2 метр болуш керек. Ал дагы учет этилди. Полностью системасы Стандарт. Канаттардын сүзгөнүн көрөм. Рұқсат берсеңіз, таныстырып қойсаңыз, башқы мажоритар тур, Россия Малпетов, мастер спорта Российской Федерации по плаванию. Уважаемый президент, на старте сборная Казахстана по триатлону, среди которых участники чемпионата Азии, рекордсмены Кыргызской республики по триатлону. Разрешите дать старт? Наших ребят тренируют, да? Фиксация үшін камералар қойылған, әрбір старттарды финишке келгенде фиксация үшін. Жаңы мезамда бізге аябай удобно екен. Неге деген защита бар бірінші. И поддержка. Біз мэрия тараптан полностью біздің чек условияларыбызды барын алып берішті. Лодқа жардам берішті, разрешительный документ, суларды подводку, электричестволар подводку берді. Ошо сон болды. Удачи, ребята. Спасибо. Современный оборудованиялармен биздин тренерлер бардык жаңы оборудование алып келди. Камсыздалган, то есть физический подготовкасын бул жактан башка биттери. Булар бекке ошол. Жок, андан жалпы эле. Бокс, борьба, күрөш баарына ошол жерде квота берет, алар бекер келип туруп даярданышат. Абжекандай залдар жок да? Жок. Жерде только бассейн и сауна бар, да? Алда сауналар мэрия кички болгон үчүн булардын өзүнүн квота 60 бут. Бекер балдарды мэрия сунуш берген, спортсмендер даярдаш боюнча онун бекер болот. Onun ловузу карап кеткенбиз, азыр жанакы незрячий дегендей, ошо балдарды дагы спортко даярдайлы деп атабыз. Onun квота алар боюнча каралып кетти. Жакшы экен. Зал чоң экен. Жакта топтук машыгуулар да болуп, сайкл көрмөсү бар. Кардиого иштегенде группалап отуруп, тренер менен жолго чалып баштады. Бул жакта топтук машыгуулар, жана растяжкалар, пилатес, йога, спортсмендердин даярдашында ошо чоюлганы, травма алгандарына жардам беребиз. Бул жакта биз кофейня зона кылдык. Бул жакта дагы правильное питание.
спортивный питанияны киргизип атабыз. Спортсмендерге чтобы туура тамактанып. Kutlu olsun mekeme. Жақсы mekeme olsun.